4 стерлингке алынган сүрөт 15 миллион еврого бааланды. Буту менен кооздук жараткан Фатима. Карантин сүрөтчү Бенсктин чыгармачылыгын арттырды. Эми ушул маалыматтардан алдыда кененирээк таанышабыз. 4 стерлингке алынган сүрөт 15 миллион еврого бааланды. Эмгек биринчи жолу 1960-жылы Англиядагы үй музейинде табылган. Кимге тиешелүү экени белгисиз сүрөттү жергиликтүү соодагер 4 стерлингке сатып алган. Аны дүкөндөн көргөн италиялык журналист 45 стерлингке алган. Ал бул эмгек Винсент ван Гогко таандык экенин билгенде америкалык коллекция чогулткандарга саткан. Нидерландиялык белгилүү сүрөтчү Винсент ван Гогтун англиялык соодагер 1960-жылы 4 стерлингке сатып алган сүрөтү Мастрихт шаарындагы искусство жарманкесинде 15 миллион еврого сатыкка чыгарылат. Анда айылдагы үй жана дыйкан аялдын турмушу чагылдырылып, 1885-жылы тартылып өткөн. Жыл сайын өткөрүлгөн көргөзмөгө дүйнөнүн ар тарабынан 70 000 киши келет. Буту менен кооздук жараткан Фатима. Азыр ал 31 жашта, Иранда жашайт. Анын жараткан эмгектерин көрүп көзү уялат. Кол менен тарта албаган мындай сүрөттү ал буту менен жаратат. Себеби анын колдору жакшы иштебейт. Мүмкүнчүлүгү чектелгенине карабастан боек кармап, хоббиси менен машыгып, дүйнө элин таңдантууда. Мындай абалы жана жараткан эмгектери менен ал башкаларга үлгү болууну, дем берүүнү каалайт. Фатима футболдун дагы фанаты. Ал атактуулардан биринчи болуп португалиялык спортчу Криштиану Роналдонун сүрөтүн тарткан. Андан кийин мекендеши белгилүү актер Мехрана Модири, Чарли Чаплин жана Селена Гоместин эмгектерин жараткан. Мындан сырткары ал жаратылышка жана жаныбарларга да сыйкырдуу калеми менен жан киргизет. Азыркы учурда Instagram жылдызына айланган. Баракчасында катталгандардын саны 96 000ден ашык. Карантин сүрөтчү Бенсктин чыгармачылыгын арттырды. Кырдаалга байланыштуу дүйнө эли үйдө болуп, убакыт өтпөй жаткан учурда сүрөтчү Бенск убакытты туура пайдаланууга чакырды. Ал карантин учурунда жаңы эмгектерин жаратты. Ал жараткан эмгектерин телефонго тартып, Instagram баракчасына жайгаштырган. Сүрөттө башкы каарман бул келемиш. Анын элесин жуунуучу бөлмөдөгү бардык буюмдарга түшүрүп, өзгөчө бир таң калыштуу көрүнүштү жараткан. Карасаңыз дарат кагазын чуап жаткан, тиш пастасын агызып жаткан, көзгүнү уурдап бараткан көрүнүштөр. Кыскасын айтканда, адамга жагымсыз сезим тартуулаган башаламан чыгармачылык. Сүрөтчү Instagramга жүктөгөн сүрөттөрүнүн түбүнө "Мен үйдө эмгектенсем, аялымдын мени көргөнү көзү жок" деп жылмайып турган быйтык жаны коюп, катталуучуларын таңданткан.